Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бул жолу биз Кыргыз Республикасынын президенти Алмаз Шаршенович Атамбаев менен маектешели деп турабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык кылат. Менде бир нече суроолор бар. Биринчи суроо ушул 12 апрелде жаңы өкмөт парламент алдында, эл алдында ант беришти да. Анан Бабановдун өкмөтү боюнча биринчи суроом ушундай болуп атат. Өкмөт экономикада абал оор болгон үчүн кетти деп ойлойсузбу, же ошо парламенттин ичиндеги жанагы айрым бир күчтөрдүн каалоо тилектери, айрым бир муктаждыктары ишке ашпай калган үчүн бир интригалардын аркасында өкмөт кетти деп ойлойсузбу? Менимче баардыгы кошул ташыл болуп кетти да. Анын үстүнө жаштыкта калып койду мүмкүн. Мына жаңы премьер-министр келгенден кийин ошол учурда парламенттеги талкуу учурунда мындай пикирлер айтылды. Эми президент баардык жоопкерчиликти өз мойнуна алыш керек, анткени президент да социал-демократтар партиясынан чыккан, ошону негиздеген киши, азыркы төрага социал-демократтар партиясынан, анан Жантөрө Жолдошевич дагы ал партияга кайдыгер эмес. Демек, бир партия бийликти монополдоштуруп атат деген бир пикирлер айтылып атат да. Сиз буга эмне дейт элеңиз? Эми мындай да кубатынын. Ким спикер болсо дагы, ким премьер-министр болсо дагы албетте президент жоопкерчиликти ар бир нерсеге. Ошондуктан мен эч качан шылтоо истебеймин, же жоопкерчиликтен качпаймын. Мен мамлекет башчымын, мен бардык нерсеге албетте четтен карап туруп алсам болбойт да. Мен түшүнүп турам жоопкерчиликти. Анан өкмөт бирок дагы бир жолу айта алайм, азыркы премьер-министр эч бир парламентте отурган партиялардын ичинде жок. Мен да өзүнөн сөз алгам. Премьер-министрликтен бир күнү кетсе дагы ушу парламентте отурган 5 партиянын бирөөсүнө кирбейм деп сөз берген. Азыркы өкмөт оор учурда иштеп жатат. Жантөрө Жолдошевич Сатыбалдиев да өзү келгенде айтты, бюджет куру жалаа экен деп, таңкыстык 23-25 миллиард сомдун тегерегинде. Абалдан кантип чыкса болот деп ойлойсуз? Деги эле экономикада жагдайга кандай баа берет элеңиз? Эми минтип айтар элемде, чындыгында бюджеттеги таңкыстык көпчүлүгү жабылганда эки эле риск бар. Бул жанагы тышкы эки уюмдан келе турган кредит келбей калышы мүмкүн да. 30 миллион доллар дүйнөлүк банктан келбей калышы мүмкүн, 20 миллион доллар АБРдан келбей калышы мүмкүн. Ал таңкыстыкты жабыш үчүн мындай чогултуп аткан налог менен сборлорду көбөйтүш керек. Экинчисинен жакшылап карап чыгыш керек да, дагы бир жолу. Мүмкүн бир Кудайда мүмкүнчүлүк берип атабы, карап чыккыла кереги жок бир ысыраптар барбы? Командировочный, транспортный чыгымдар бар, бир топ кереги жок мүмкүн имараттар, машинелер алынып атабы. Албетте биз да бул ишке киришип атабыз. Мен дайыма бюджетти карайм. Жапаров болобу, Лавров болобу, бюджет дайыма менин солумда турат. Мен да мына ачык атайын, эртең Турцияга кетип атам. Ошо АБР менен дүйнөлүк банктан башка Түрктүн да кредити кечең деп атат да. Ошо эртең барып чечип келейин деп атам. Ошо бир жуманын ичинде ал маселени дагы коебуз. Эч кандай, Кудай буйруса, коркунуч болбойт. Кудай бөөдө кырсыздан сактасын. Бюджет албетте жыргата турган бюджет эмес. Экономибизге, мамлекетибизге жарашалы. Мындай бюджет албетте Кыргызстанда болбош керек. Мындай дефицит болбош керек. Келечекте мунун баарынан буйруса арылабыз. Ошо экономикага улайлы өткөн жумада Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетти. Анын учурунда бир топ келишимдерге, жакшы келишимдерге кол коюлду. Алардын бири ушул жанагы эле Кыргызстандын ошо Россиянын алдындагы карыздары боюнча да. Бир топ карыз кечилип атат. Анан экинчиси мына камбар ата баштаган бир топ кесиптер боюнча келишимдерге кол коюлду. Ордуна ушул жанагы Орусиянын Кыргызстанда аскер базаларынын келечегин бекемдеген келишимге кол коюлуп атат да. Ушуну мындай бир
алакка бериштин ушул жагына акцент кылса болобу ошол? Анда ачык сүйлөшөлүк да. Ошол эле базадан баштаса, мына Бакиев менен Медведев кол койгон меморандум бар. Орустун базасы, керек болсо жанымда болуш керек. Азыр бул документ прессага чыгып кеткен, мында секретный деле эмес болуп калды. 2009 жылы 1 августта кол коюлган Чолпон Атада Бакиев менен Медведев. Бул меморандум боюнча орус базасы Кыргызстанда 49 жылга калып, автоматтык түрдө 25 жылга узартылмак. 74 жылга калмак да. Биз албетте, мен ойлоп турам, Кыргызстандын кызыкчылыгын алдын алып туруп, билесиздер, азыркыдай эле 15 жылдык соглашение түздүк. 15 жылдык келишим түздүк, 15 жылдык. Ал келишим азыркы иштеп аткан 15 жылдык келишим бүткөндөн кийин 5 жылдан кийин күчүнө кирет да. 15 жылга түздүк. Экинчиден биз ушу келишимди түзүп атканда жаңы бир нерселерди киргиздик да. Мына аны дагы ишенбегендер үчүн окуп берейин да. Секрет экен, тигүү экен деп сүйлөтпөйбү. Мисалы, момундай жаздык. Орустарда кол коюп беришти. Воинские формирования Объединенной Российской военной базы обеспечивают совместно с вооруженными силами Кыргызской Республики защиту суверенитета и безопасности Кыргызской Республики. Мындай пункт жок болчу. Мурункусунда. А мындан кийин мына бу негизи бу келишим Кыргызстанга керек. Келечектеги мына 15-20 жылдын ичинде биздин армиябыз же куралдуу күчтөрүбүз бутка туруп кетет го буюрса, бирок ага чейин бир согуш, бир бала башталса, бирөө бизге жардам бериш керек да. Бу келишим бизге керек. Мисалы, ошол эле Японияда Америка менен келишим бар. Бизге бирөө кол салса жардам бересиңер деп. Американын базасы бар, бересиңер. Мисалы, ошол эле Япония 2003 жылы ошо Американын базанын кармаш үчүн $4,5 миллиард каражат кетирген. Түштүк Корея ошол 2003 жылы Американын базасын кармаш үчүн $843 миллион кетирген. Анткени өздөрүнүн коопсуздугу үчүн керек. Биз болсо чындыгында бу база азыр бизге керек. Азыр Кыргызстан куралдуу күчтөрү жакшылап бутуна тура элек да. Анан мындай дайым, керек болсо дагы бир нерсе айтайын. Кээ бирлер бакылдап атат, болгон эле орустар $4,5 миллион төлөйт экен деп. Биринчиден, Кудай сактасын, бирок согуш болуп кетсе, ошол эле мына окуп бердим. Биз менен кошо бизге мындай согуш ачкандарга каршы террорист болобу, мамлекет болобу бир орустар кошо согушат да. Экинчисинен мына бир дагы пункт бар. Российская сторона будет осуществлять содействие в обеспечении вооруженных сил Кыргызской Республики современным и совместимым вооружением, военной и специальной техникой. Бул да абдан бир чоң көлөмгө техника керек. Анткени бизге мына алдыбыздагы 5-10 жылдын ичинде, 15 жылдын ичинде өзүбүздүн бир армияны куруш керек да. Бирөөгө ишенбей өзүбүздү өзүбүз коргондо болуш керек. Бирок ага чейин жаныбызда бир чогуу тура турган, чогуу чабыша турган бир мындай орток дос керек да, ачык айтайын. Ошондуктан бул келишим, эгерде аскердик базаны алсак, бизге керек, аны түшүнүш керек, оюндарды токтотуш керек. Эгерде мурунку келишимдерде оюндар бар болчу, анын баарын биз жоготтук, жаңы пункттарды киргиздик, көрүп атасың. 74-жылдын ордуна 15 жылды киргиздик. Ошо 74 жылга кол коюлуп атканда тымпыйып отургандар эми бакылдап атат да. Анан эгерде ошол эле карызды алсак, билесиңер, Акаевдин заманындагы $189 миллион карыз кечилип атат. Бакиев алган $300 миллион карыз кечип атат. Бу карыздарды биз 30 жыл төлөмөкпүз. Эсептеп чыктык, 30 жылдын ичинде жалаң эле процентибиз, ушу процент төлөйбүз да. Процент эле $110 миллион болмок экен да. $110 миллион жалаң процент төлөмөкпүз. Ушунун баарын кечип атабыз. Анан кээ бирөө туура эмес болуп калды дегендерге айтар элем. Мына Бакиев кол койгондо, ошол эле Медведев менен $189 миллион эле кечилмек болгону.
Азыркыдай жарым миллиард эмес, 189 миллион доллар. Анын үстүнө анын каршылыгына биз дастанды бермекпиз, билесиңер. И жанагы азыр орустардын торгпредствосу отурган имарат бар, мурунку өзүнүн элчилиги да, шаардын ортосуна аны бермекпиз. Дастан менен ошо имарат да бизге калды. Бул жагынан бардык жерден чындыгында Кыргызстандын кызыкчылыгын ошол эле керек болсо Путинге рахмат колдоп берди да. Ошол эле гестерди алсак, азында айтып атпайбы, туура эмес болду, тигүү деп. Эми мындай да, Кыргызга бир кайгыра турган нерсе бар, көрө албастык деген бар да, ичтардык деген бар. Макул дагы курбай туралык, баарын токтотолук. Кумтор бололу, ГЭС бололу, завод фабриканы токтотолук. Ошонун баарын иштетпей атып, ушул акыбалга келбедикпи? Эчтеке бир тыйын салбай атып, ошол эле ГЭСтердин 50%, 50%ын биз алабыз. Дагы эмне керек? Бир тыйын бербейбиз, бир тыйын. Сизче ошо ГЭСтердин курулушу реалдуу, анткени мөөнөтү аныкталган жок деген пикирлерди айтып атышат да. Эми анын баарын айта берет, ошо айтып аткандар үчүн мындай айтып берет элем да, жооп берет элем. Мына с даты подписания соглашения ТО проекта должны быть осуществлены не позднее 3 месяцев, а разработка не должна превышать 5-месячного срока, деп орустар кол коюп берди. То есть февральда уже ТО деген бүтөт. И март-апрелде жанагы Верхний Нарынский каскад 4 ГЭСти салып баштасак болот бир-бирден. Албетте карбарата бир ал кичине кечирээк болот. Анткени биз дагы мындай шашпай комшуларды көндүрүп баштасак болот эле да, аларга түшүндүрүп, бул силерге керек депчи. Чындыгында бардыгы кол коюлган, каралган, мен өзүм карап чыктым да ар бир баракты. Эгерде мурунку келишимдерде болбогон нерселер жазылса, керек болсочу оюндар, азыркы келишимдерде ар бир нерсе так. Кыргызстандын бир тыйыны кетпейт. Бир тыйын кетпей атып, бизге өлөкөйгөн бир ГЭСтерди салып берип, анан 50%ын беребиз деп атса, биз ага дагы ыраазы эмеспиз да. Анткени бизге эчтеке жакпайт экен да. Бизге ушу Кыргызстан талкаланып турса, көчөлөрдө митингдер жүрсө, жабылып турса жагат окшойт да. Чынында кээ кайгырасың да, катуураак айтып алдым, бирок мүмкүн өнүгөм деген мамлекет. Мына карабайсыңар, Казакстан болобу, Россия болобу, Турция болобу, Кытай болобу, иштетип атат да кең байлыктарын. Суусун иштетип атат. Болгону өздөрү кредит алып, кыйналып. Биз болсо мына Кудайга шүгүр, мына урматтуу Путин саясий эркин көрсөтүп, бардык келишимдерден бизге биздин кызыкчылыкты ордоп берди, керек болсочу. Ошондуктан биз эми Кудайга шүгүр деп турсак болот эле да. ГЭСтер салынса, 10 миң деген, 100 миң деген иш орундар болсо, дагы бир башка ГЭСтер салынат да. Анткени казактар салам деген ГЭСтер бар, кытайлар салам деген ГЭСтер бар. Кудай буйруса, мына иштеп көрүнгөн жерге иш иштеген балдарыбыз кайра келип, жок дегенде бияктагылар кетпей калат да. Кыргызстан кайырчы болбой, бекерчи болбой иштеш керек. Анан Өзбекстан президенти Ислам Каримов Астанага барган учурда айтты, ошо коңшулар ошондой чоң ири долбоорлорду баштаардан мурда ошо дарыянын төмөн жагында турган мамлекеттердин дагы кызыкчылыктарын эске алып койсо болот эле деп атат. Бул эми Тажикстан менен Кыргызстанга карата айтылган сөз. Ошол эле убакта Казакстан менен Өзбекстанды аларга каршы койгондой сөз болду да. Катуу кызуу талкууланып атат да. Сиз эмне дейт элеңиз ушул маселе боюнча? Бул маселе боюнча мына билесиздер, Нурсултан Абишевич Назарбаев келип кетпеди беле? Аксакалыбыз Орто Азиянын. Ал киши менен сүйлөштүк. Ал туура деп көрдү. Мен айттым, силер деле киргиле бул долбоорго. Мына Россия 50%-нан бөлүшөм деп атат казактар менен. Керек болсо өзбектер менен киргиле, чогуу куралык дедим. Анткени бул чындыгында ушу бул Камбар ата бирдин долбоорун Ташкенттеги гипропроект деген түзгөн да. Ташкентте отурчу совет кезинде. Бул негизи бул Камбар ата бир курулгандан кийин. Мына биз кышында азыр суунун баары дүркүрөп кетип атпайбы? Ошо кышында кеткен суу Камбар атадан кетип Токтоголдон сакталып калат да. А жазында ошо казак менен өзбектерге бере алабыз да суун. Бул чындыгында аларга абдан керек. Албетте коркуп аткандарын да түшүнүп атабыз, бирок айтып атабыз, жол ачык, келгиле, иштешелик чогуу.
Биз эчтеке катпайбыз, бардыгын ачык айкын жасайбыз. Бирок бул жасай турган нерсе. Биз муну жасайбыз. Биринчиден ачык айкын жасайбыз. Экинчиден эми бирөө бизди коркутсак дагы эми корко турган мамлекет эмеспиз. Баары биз менен түшүнүш керек. Биз дагы өзүнчө мындай эгемендүү мамлекетпиз. Анан ошо ГЭСтер боюнча дагы бир нерсе бар да, башкаруу 50% болбоду, мен түшүнгөндөн. Анан ошол кийин баягы Кумтөрдөгүгө окшоп башкаруу ошо Москва тарапка өтүп кетип, Борбор Азиядагы жана ошо суу саясатын ошо Бишкек эмес Москва жүргүзүп калбайбы деген коркунучтар бар да. Ошондой бир коргоочу механизмдер, келишимдер да көргөзүлгөнбү? Албетте келишимде көргөзгөн. Биз бардыгын мына салынган акча өзүн актаганча 15 жыл болобу, 20 жыл болобу, албетте дополнительно дагы бир 20-25% беребиз. Бирок айтып атпаймынбы, ошол эле кам барата бирде жалаң эле Россия болбойт. Казактар киребиз деп атат. Аларга орустарга макул болуп атат да, башкалар кирет. Чогуу иштешебиз да. Негизи комшулар менен ынтымакта жүрүш керек да, ынтымакта болуш керек. Бизге эч кандай согуш керек жок. Бизге тынччылык керек. Биз ушул долбоордун баарынан биринчи кезекте элибизге иш беришибиз керек, мамлекетке казынасына акча толтура кириш керек. Мына азыркыдай ушу 50 миллион доллар келбей калат деп кайгырбашыбыз керек да келечекте. Анткени мына бир нерсе айтайын, мүмкүн мен үчүн абдан өкүнүчтүү да. Ошол эле жакында 50 миллион долларга Питердagi футболдук Зенит деген команда 2 футболчу сатып алды да. Бизде болсо мына мамлекеттик бир маселе болуп атат да. Кыргызстан мындай жакыр болбош керек. Кыргызстан байлыгын иштетиш керек. Бакылдап эле ыйкырып жүрө бербей иштеш керек. Иштей турган мезгил келди. Биз 22 жылга баарынан артта калдык. Баарына жетишиш керек эми. Кийинки суроо мына коррупцияга каршы күрөштүн алкагында айрым министрлерге, депутаттарга кылмыш иши козголду да. Анан мына жакында депутат Туратбек Мадылбековдун баласы, прокурор болуп иштеген бала экен, ошо камакка алынды. Ошого дагы ошол иштин алкагында оппозициялык фракциянын лидерлеринин бири Садыр Жапаровго дагы ошо башкы прокуратура тарабынан кол тийбестикти ажыратуу боюнча сунуш келип түштү. Бирок айтып атышат, ушу оппозиция айтат негизинен ошо Садыр Жапаровго, азыр камакта отурган Нариман Түлеевге жасалган, козголгон кылмыш иштердин баардыгы бул оппозициялык маанайдагы адамдарды куугунтуктоо дегендей бир пикирлер айтылып жүрөт да. Бир депутат болсо айтты, ошо депутаттардын түрмөдө отургандыгы нонсенс деди да. Деги сиздин пикириңиз ошо кандай, ушул иш чыныгы эле ошондой багытта болуп атабы? Мындай да, биринчиден мен ойлоп турам, депутаттын түрмөдө отурганы нонсенс эмес. Ошо түрмөдө отурган, керек болсо элин таллаган, уурдаган адам депутат болуп отурганы нонсенс да. Анан парламентте отургандын баары эле аппапак деп, эмне кылтый эбес деп мен айта албайм. Жалаң эле Түлеев же Садыр Жапаров эмес, же жанагы Мадылбековдун уулуна эмес, дагы бир канча депутатка эгерде иш козголсо мен таң калбайм. Таң калбайм, менимче эл деле таң калбайт. Мына азыр деле Садыр Жапаров билесиздер айтып атат, бул куугунтук, мен Кумтөр маселесин көтөргөн үчүн болуп атат депчи. Эми чындыгында мындай да, Кумтөр маселесинин тагдыры 2009 жылы чечилген. 2009 жылы кол коюлуп, 2009 жылы парламенттен ратификация болуп, 2009 жылы керек болсо Кыргызстандын Конституциялык сотунун чечими чыккан. Бул келишим туура. Бардык жагынан мындай жакшылап туруп тазалап койгон да, кынтыйбес кылып. Азыр ал келишимди оңдош абдан кыйын болот. Анткени Кыргызстандын парламентинин чечими бар. Кыргызстандын Конституциялык сотунун да чечими бар керек болсо. 2009 жылы. Эми Садыр Жапаровду алсак, мындай да, мына Садыр Жапаровдун иштеген жеринен алсак, 2008-2010 жылы апрелге чейин Национальное агентство по предупреждению коррупции деген комиссары болуп башкарып иштептир да. 2008-2010 жылы коррупцияга кара көрүшө турган мындай өзгөчө бир эң башкы органды башкарып отуруптур да комиссар болуп.
именно ошо кумтордун иши бүткөндө. Ошо именно 2008-2013 жылы Кыргызстанда коррупция гүлдөп эле билесиңер кандай чегинен ашып кеткен керек болсочу. Мына Энгвальд деген адам Швециядан докторлук диссертациясын бекитпеди. 2008-2009 жылы Кыргызстанда коррупция мамлекетти башкаруунун бир ыкмасы болуп калды, жол болуп калды. Ошо мезгилде коррупциянын көрүшө турган агентчиликти башкарып аткан адам кайда жүргөн тынпый? Эмнеге азыр мына прокуратура куйругунан кармаганда дароо оппозиция болуп атат да. Мен мына Кудайдан башка эчтекеден коркпойм. Эгерде былык иштери бар болсо, ким болсо дагы ачык айтайын, жоопкерчиликке тартылат. Эртели кечпи. Мына бир топ материалдар, документтер көмүлүп, жабылып калган акыркы жылдары баарын көтөрөбүз. Мамлекеттен уурдаган адам төлөп берсин мамлекетке. Ошол эле Тулеевдин боюнча сот чыгарса чечим, боомча уурдаганда. Менимче Тулеев ошол акчаны мамлекетке төлөп берсин, элибизге кайрып берсин. Албетте соттун чечими болуш керек. Эл өзү чечсин. Кыйкыргандарды угабы, же чындыкты көрөбү? Далилдерди көрөбү, документтерди көрөбү? Менимче Кыргызстан тазалана турган мезгил келди да. Депутат болобу, министр болобу, премьер болобу, спикер болобу, президент болобу, мыйзамдын алдына жооп бериш керек. Мыйзамга баш ийиш керек. Жөнөкөй бекерчиден баштап президентке чейин мыйзамдын алдына жооп бериш керек. Мына ошол коррупцияга каршы күрөштө күч органдары, милиция, улуттук коопсуздук комитети, прокуратура баш болуп баары эле күрөшүп, кылмыш ишин козгоп, камасызын камап ошентет. Анан сотко жеткенде эле көп иштер баягы аягына чыкпай калган учурлар болгон. Мына жакында соттор ант беришти, парламенттин элегинен өттү. Ага чейин мына сиз 7 судьянын соттун ишин, материалдарын кайра сот тандоо кеңешине кайтарып бердиңиз да. Башка кишилер да бар болчу, эмне үчүн ошо 7 сотко гана токтолдуңуз? Эми 7 талапкер боюнча документтерин кайра бергеним, ал үчүн албетте негиздер бар, өзгөчө негиздери бар. Ошондуктан алардын талапкерлик документтерин кайрып бердим да, болбойт депчи. Конституциялык палатага судьялардын талапкерлердин арасында Азимбек Бекназаров да бар да. Анан ал кишине да ушу сиздин атыңыз менен байланыштырып жатышат, ушу жардамдашып атыптыр, өткөрүп атыптыр деген. Эми минтерлеримде мен жөнүндө кандай гана ушак жок. Кандай гана ушак жок. Мына мен жөнүндө уккан ушактарым мага урматтуу Назарбаев, Путин айтып бергенде өзүм таң калдым да, алар да таң калды. Сен башка адам турбайсың деп, Назарбаев да таң калды, Путин да таң калды. Мен да Кудайга тобо деп таң кала берем да дайым. Кудайдан көрсүн, эмне дейбиз? Бекназаровдун тагдыры өзүнүн колунда. Сыноодон өтсө, андан кийин мен сүйлөшөм, менден кийин парламент бар. Кудайда да анын тагдыры делечи. Бардыгын эле президентке жүктөө берсеңер болбойт го. Мен ошол эле жанагы талапкерлерди тандап аткан кеңешке комиссияга айткам, өзүңөр чечкиле деген. Өзүңөр чечкиле, мен киришпейм деген. Мезгил бардыгын көрсөтөт да. Бардыгын Кудайга койдум. Анан акыркы суроолордун бири ушу парламенттин иши боюнча да. Азыр өзүңүз жакшы билесиз, мына эски Бабановдун өкмөтүнүн кетиши менен жаңы өкмөттүн келиши менен айрым министрликтер, айрым комитеттер кайсы бир фракциялардын менчигинде таасир калтырып атат да. Муну ошол эле парламентте болгон сөздөр, талкууларда көргөзүп атат. Ошо министрлер же комитет төрагалары же фракция жетекчисинин угарын билбей, же парламенттин премьер-министрдин сөзүн угарын билбей ушу баштары айланып турган учурлар деле жок эмес, ачыгын айткандачы. Деги эле парламенттин өзүнүн ишине кандай баа бересиз? Анан жакын арада парламент иштей береби, же парламенттин дагы ушу тарай турган күнү жакындап калдыбы деген сөздөр көп да. Эгерде алсак 10-жылга караганда, 11-жылга караганда парламент кыйла өзгөрдү да. Мына мурун Кудай киришпей, азыраак киришип баштады. Барган сайын
Мен да парламенттен ачык айттым, өкмөттү басып албагыла, сот менен прокурор болбогула, парламенттин иши мыйзам чыгаруу деп дагы бир жолу өзүм барганда айттым. Ошондуктан мен ойлоп турам, парламентте бара-бара болбой эле оңолуп баратат, татынакай иштеп баратат. Албетте кыңыр иштери чыгып, иш козголуп атканда мындай чыйпый чыгып атат, бирок парламенттин негизи көпчүлүгү болбой эле иштей турган таза депутаттар. Мен ойлоп турам, парламентти тарата турган эч кандай негиз жок да. Анын үстүнө азыр парламентти таратып шайласак кайра эле ушундай парламент келет да. Эмнеге 3 жыл кое туруш керек деп атам да. Аягына иштеп бүтсүн деп. Анткени ушу алдыбыздагы 2-3 жылдын ичинде эл түшүнөт, саясатчылар түшүнөт. Мисалы парламентке барсам деле ууру болсом камалат экенмин деп түшүнөт да биринчиден. Экинчиден 2-3 жылдын ичинде элибиздин турмушу болуп, Кудай буйруса мына иман деген нерселер көтөрүлүп атат. Элибиздин пейили болуп, элибиз дагы 2-3 жылдан кийин шайлоого барганда өзүнүн келечегин, тагдырын 5 бармакка, аракка же 1000 сомго, 500 сомго сатпайт деп ойлоп турам да. Ошондуктан сабырдын түбү сар алтын деп бекер айтылган жок да. Бул парламент менимче аягына чейин, мөөнөтүнүн аягына чейин иштеш керек. Жанагындай бир өкмөт алмашкан сайын бир оюндар кетпеш үчүн биз атайлап 5 жылдык бир программа даярдап атабыз. 5 жылга бир ушундай дорожная карта түзүп берейин деп атабыз. Мисалы 2012 жылдын 1 декабрынан 2017 жылдын 1 декабрына чейин экономикада эмне болуш керек, сотто эмне болуш керек, парламентте кандай закондор өтүш керек, негизи Кыргызстандын келечеги кандай болуш керек, кыргыз коомчулугу, саясатчы болобу, карапай адам болобу 5 жылдын ичинде Кыргызстан кандай болуш керек, ушундай бир Кудай буйруса картасын түзүп беребиз. Ошондо кайсы өкмөт келсе дагы ошо карта менен кете берет да. Бизге анткени Кыргызстан система болот, анткени ал карта деле мындай асмандан алып эртең Швейцария болобуз деп жазбайбыз да. Болот турган нерсени болот деп жасабыз. Но негизи Кыргызстан үчүн азыр эң керектүү нерсе бул албетте туруктуулук да. Туруктуулук керек, иштеш керек. Иштей турган заман келди. Азыр иштесек эле Кыргызстан көтөрүлүп кетет. Бийлик талашкандар деле эми шайлоолор мына азыр кеңештерге болот, шаардык кеңеш, айылдык кеңештерге 2-3 жылдан кийин мына жогорку кеңешке болот, анан президенттик шайлоо болот. Жулунбай турсун. Кыргызстанга азыр тынччылык керек, иштеш керек. Кыргызстан жакыр өлкө болбош керек. Кыргызстандын потенциалы абдан чоң да. Ошондуктан бизге азыр мына иштей турган заман келди да. Биз башка мамлекеттерге жетип, керек болсо ашып кетишибиз керек. Сизге чоң рахмат маегиңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кыргыз Республикасынын президенти Алмаз Атамбаев менен болгон маекке күбө болдуңуздар. Аны мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.